Бүгүнкү күндө бардык цивилизациялуу мамлекеттерде чекене соода учурунда контролдук кассалык машина колдонуу бул көнүмүш адат, кадимки эле эреже. Ошол эле убакта ККМ салык төлөөчүлөр тарабынан сатып алынат. ККМ кассалык операцияларды механизациялоого, накталай акчалай төлөмдөрдү эсепке алууга, товарларды сатууну жана кызмат көрсөтүүлөрдү каттоону, ошондой эле накталай жана накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алууну, эсептөөлөр жөнүндө кассалык чекти жана акыркы отчетту иштеп чыгуу жана басуу үчүн колдонулат. Биздин өлкөдө дагы көптөгөн абийирдүү салык төлөөчүлөр ККМдин ар кандай түрлөрүн колдонуп келишет. Заманбап технологиялардын өнүгүүлөрүнө таянып, ККМ колдонууну жакшыртуунун алкагында салык кызматы жаңы муундагы ККМди акысыз алууга уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Салык кызматынын программисттери тарабынан Google Play Market тиркемесинен жүктөлүп алынуучу мобилдик тиркеме форматында программалык ККМ ишке ашырылган. Сатып алуу каржылык чыгымдарды талап кылбайт. Салык органына барбастан катталууга болот. Ай сайын төлөнүүчү кызмат өтөө төлөмү төлөнбөйт. Товарларды эсепке алууну жөнөкөйлөтөт. Эгерде сиздерде бир нече соода түйүнү болсо, кызматкерлерди алыстан контролдоо мүмкүнчүлүгүн берет. Чекене соодада көмүскө соода жүгүртүүнү азайтат. Акчалай эсептешүү менен иштеген салык төлөөчүлөрдүн ачык иштөөсүн жөнгө салуу менен салык органдары тарабынан контролдук иштерин төмөндөтөт. Накталай жана накталай эмес акча эсептөөлөрүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кардардын каалоосу менен электрондук чек жөнөтө алат. Ошондой эле бизнести ачык айкын жүргүзүүгө максималдык шарттарын түзүп берүү үчүн жогоруда саналгандардан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык өлкөнүн аймагында 8 миллионго чейинки жылдык товардык жүгүртүү менен ККМ колдонгон субъекттер салык төлөөдөн бошотулат. Ал эми өзүнүн реалдуу товар жүгүртүүсүн жашырууга аракет кылган салык төлөөчүлөр салык төлөөдөн мыйзамсыз атайлап качууга аракеттенип, кандай гана ыкма менен болбосун ККМди орнотуудан жана колдонуудан баш тартууга умтулушууда. Бирок салык мыйзамдарынын талаптарын аткарбоо бардык эле мамлекеттерде административдик жоопкерчиликке алып келтирерин эстен чыгарбоо зарыл. Урматтуу ишкерлер, салык төлөбөгөн айрым ак ниетсиз адамдардын түрткүсү болуп калбаңыз. Салык маданиятын калыптандырып, адилет салык төлөө жагында болуңуз.